Камбраватты бербейбиз, ушу ойдан қалсын деп атасыңар. Турабы? Emi uğup durgula. Toktop. Emi uğup durgula. Urmatlı Belçur. Mağul. Ben uşul silerden Kurşap elinin, Kurşap jergesinin uşul kalozun biz çetke kalmayız. Sebebi tuğanda biz sizlerge okşoğan, siler şaylagan, siler alıp gelgen, Allah Teala'nın buyruğu menen sizler alıp gelgen beylik biz. Biz asmana düşken beylik emes biz. Je biz bolsa bir basıp olgan beylik emes biz. Siler biz özüngөр alıp gelgensiniz. Oşonduktan tuğanlar, eldin talabı, eldin bugün gündögü suroosu biz üçün en negizgi talap. Kambravatты bermeyiz dediler mi? Kambravatты bermeyiz. Oldu. Emi kambravatты bermeş üçün bu turgula. Kambravatты mına men karabas katarı. Kambravatты uşullardan kaldırabız. Hazır koydum. Kambravatın üstünü jana granitsa kılıp uşu granitsa silerdiki dep Özbekistan'a ötküzüp bermeyimiz. Silerdiki dep Özbekistan'a ötküzüp bermeyimiz. Emi kalgan işlerimizni biz Aksu'da, Alabuka'da, Batkent'de ulan devreyli mi? Totatmayaylı mı? Ulan devreyli. Dura mı? Buna bul. Emi buna tuğanlar. Bul meseleni emni üçün ben aytı otam. Bundayda Kambravatты berbeş çeçildi mi? Çeçildi. Dura mı? Kambravatты berbeş çeçildi. Boldu. Emi Kambravat boyunca ben bir-iki mesele aytı vereyim sizlerge. Tak, bunu koyup koyumuzda. El aytı atabı bermeyimiz de. Znaç bermeyimiz. Bu silerin jerine, bu bizdin jerimiz, elimizin jeri. Kambravattın emi aşıpkası, bunun katkası tuğanlar. Kaçak bolğan. Kambravattın katası, urmat tuğanlar. Oşol жылдары, бұл emi bundan 50 yıl проектировка başlanğanda 70 yıl bolğan eken, 60 yıl murda uşul nerse bolğan. Mına hazır bizdin sularımızды alıp kelip atkan sularımızды bu yaktan Yassı, yaktan Karadarya, yaktan Kurşap, bunun barığı Kambravat'a koyulup, toptolup, anan keyin Özbekistan kır, Özbekistan özünün tirikçiligi kılıp atar. Turabı? Bunu hem açık aytışımız керек, bolup atkan nerse. Bирок Kambravat бүгүнкү күндө туганда бизге ушул чекесинде жашагандарга эмне пайда берип атат? Эмне пайда берип атат? Айтыңачы. Пайдасы жок, турабы? Пайда берген жок бизге. Эми мына 53 жылдан бери отурмуздар. Мен эми мына экономикалык жагын айтып атамын. Астындагы жерди же пайдалана албайбыз, же үстүндөгү сууга ишибизди кура албайбыз. Экономикалык жагын айтып атам. Бизге пайдасы жок болуп атат. 53 жылдан бери ушинтип келатабыз. Эми дагы 53 жыл, эми дагы 3 жыл ушинтип турушу мүмкүн. Башка эмне кылабыз? Айтыңачы. Бул нерсе Отыргула, эми укпайсыңар эми. Сөзгө конок бересиңерби жокпу? Эми мындан ары тугандар, ушу ойдан калтырабыз, ушу ойдан дагы деле тура берет. Мейли тура берсин. Так? Эми биз эмне кылабыз? Биздин артында Кудай буйрса чоң пландарыбыз бар. Ушу Камбраваттын мына силер айтып аткан жер бар, астында, суунун астында. Бирок анын 4127 гектарын алып койгонбуз. 1300 гектар жерибиз турат ушул жерде дагы. Эми ушуну биз айтылбаган көп нерселер бар. Эми бардыгын ачык айтсаң, азыр мен сүйлөгөнүмдүн бардыгы коңшу мамлекеттерге жана башкаларга кетет. Ошондон көп нерселерди мен мындай ачык айтпай турган нерселер бар. Аны мен ачык силерге айтып бере албаймын. Эгерде шайлоо болгондо укмуш айтып бермекмин аны үчүн. Азыр шайлоо эмес. Же мен бир оппозицияда болгондо, же бир жанагыдай бир иштебегенде укмуш айтып бермекмин. Бирок мен бир нерсени айтайын. Мына биздин Yassı Daryası tuğanlar. Биздин мурда эле Союз малында проектisi бар экен. Азыр ошону биз дагы даярдап атабыз, кайрадан алып чыктык. Жаңы техникалар киргизелип, аракет кылып атабыз. Кыргызбот гипоза менен. Ушул Yassı Daryасын жогору жактан аркыбетке ыргыткан. Бул андан сырткары
себеби биз мына акыркы 30 жылда бир дагы акыркы 30 жылда туугандар бир дагы водохранилище да курбаппыз. Бир дагы ГЭС да курбаппыз. Бир дагы же мындай бир чоң бир сууну элге жеткизе турган, талааларга жеткизе турган бир да проект кылбаппыз. Биздин сууларыбыз түздөн түз эле аккан бойдон эле агып ылдыйга түшүп кетип атат. Так, ошон үчүн ушул маселе боюнча азыр чоң проблема көтөрүлдү. Мындан 3 күн алдын биз баарыбыз чогулуп керектүү жоопкерчиликтүү адамдар премьер-министрде ушул маселелерди талкууладык. Кудай кааласа бул маселе уже башталып атат. Анан сырткарына Баткенде көрүп атасыздар, чек ара болбой, чек ара бүтпөгөнүн эсебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып өйдөлүй болуп атабыз. Биз чек араны баары бир монтуп тартып эле бүтүрүп алабыз деп ойлобойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Бешкен айыл өкмөтүндө кайсы участогиде? Лейлек Козу Баглан суусунда Актоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, мына алиге Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизге түшүп атты. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, унчукпай өзүбүз талаалап кургап жатат. Так, мына ушул маселе боюнча, урматтуу туугандар, кече күнү эми суммасын айтпай эле коеюн. Өкмөттөн ал проектини 1 жылда курабыз дейт, биз тапшырма бердик. Ушул жылдын сентябрь-октябрына чейин проектини бүтүрөсүңөр деп. Акчасын чечип бердик. Азыр чыгып ошол жерде иштеп, биздин проектировщиктер проектини куруп атат. Кудай кааласа эндиги жылдан баштап ошол жерге Лейлек районунун Козу Баглан суусуна, дарыясына Актоок суу сактагычын курабыз. Эгерде муну куруп алсак, биз границаны жөнө чечебиз туугандар. Кудай кааласа. Анан сырткары Баткен облусунда дагы бир 2 чоң проектлер бар. Эми булар азырынча проект бойдон эле турат, сөз бойдон эле ачык эле айтайын. Буларга акча бөлгөн жокпуз, бирок биз айтып коюшубуз керек. Кадамжай районунда Сок дарыясында Бүргөндү каналын реконструкциялашыбыз керек. Ошондо Бүргөндүгө толук суу чыгат. Анан сырткары Баткен районунда Сок дарыясынын Текесекирик каналын куруу боюнча дагы долбоорлор бар. Бирок булар долбоор бойдон азырынча турат. Эң негизги маселе, 2 маселе азыр башталды. Бул биринчи Жазы дарыясы боюнча, экинчи Лейлек районундагы Актоок суу сактагычы боюнча. Кудай кааласа ушуларды баштап ишке киргизип ала турган болсок, өзүбүздүн какырап жаткан жерлер сууга жанагы суу жетет. Анан монтип карап туруп, көкмөккө суубузду агызып, башкаларга бербей калабыз. Ошон үчүн туугандар ушул иштерди жүрүп атат. Алар чечилгиче туугандар. Мына силердин каалооңор менен, силердин ушуган элдин талабы менен, силердин талабыңар менен биз Кембрабад суу сактагычына тийбей турабыз.